Ташкөмүр шаарындагы номер 4 Шадыханов атындагы инновациялык гимназия мектеби. Биология мугалими Субанова Астра Рыскулбековна. Сен ар күнү эртең менен ууртуңда күлкү менен ойгонгун. Ошондо күнүң ийгиликтүү өтөт. Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар кандай? Силердин маанайыңарды көтөрүү максатында төмөнкү сүт эмүүчү жаныбарлардын үнүн туурайбыз. Кана эмесе баштадык. Азаматсыңар балдар. Маанайыбыз көтөрүлүп калдыбы? Анда эмесе бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы сүт эмүүчүлөрдүн көбөйүшү жана өрчүшү, жумуртка туучулар жана баштыктуулар. Сабактын максаты: окуучулар сүт эмүүчүлөрдүн көбөйүшү, классчалары жана түркүмдөрү жөнүндө маалыматка ээ болушат. Сүт эмүүчүлөр жөнүндө түшүнүктөрү тереңдетип окушат. Жаныбарларды коргоого жана аларга айрым мамиле жасоого тарбияланышат. Сабактын тиби: жаңы материалдарды окуп үйрөнүү жана өркүндөтүү. Эмесе балдар, өтүлгөн теманы кайталап алсак. Мында сүт эмүүчүлөрдүн терисинин түзүлүшү, иттин скелети жана иттин кан айлануу системасынын сүрөттөрү берилген. Сүрөттөгү органдардын аттарын жазабыз. Жаңы тема: сүт эмүүчүлөр айрым жыныстуу жаныбарлар болуп саналат. Уруктануусу дененин ичинде жүрөт. Эркектердин уруктуктары жүп уруктарында жетилет. Ургаачысынын көбөйүү органы жүп жумурткалыктан, түтүкчөлөрүнөн жана жатындан турат. Ири жаныбарлар жылына бир гана жолу төлдөйт. Ал эми майда сүт эмүүчүлөр жылына бир нече жолу көбөйүүгө жөндөмдүү келет. Төлүнүн саны да жогору болот. Түйүлдүктөрдүн өрчүү мөөнөтү ар түрдүүчө. Кемирүүчүлөрдүн түйүлдүктөрү 1–1,5 ай аралыгында жетилет. Ири айбанаттар ар кандай мөөнөттө көтөрөт. Мисалы, пил баласынын боюнда 20–21 ай көтөрөт, төө 12 ай, уй 9 ай, майда жандыктар 6 ай боюнда баласын көтөрүшөт. Сүт эмүүчүлөр классы 3 классчага бөлүнөт: жумуртка туучулар, баштыкчалуулар, чөптүүлөр же тондуулар. Жумуртка туучулар классчасы. Бул класска кирген сүт эмүүчүлөрдүн өкүлдөрү байыркы убакта жашаган сүт эмүүчүлөрдүн калдыктары. Жумуртка туучулар балдарын сүт менен бакканы болбосо, көпчүлүк түзүлүшү жагынан сойлоп жүрүүчүлөргө окшош. Алар баласын боюна көтөрбөйт, бир жылда бир жолу 1–2 жумуртка тууйт. Жумурткалардан чыккан кызыл эт балдары энесинин сүтү менен азыктанат. Булардын эмчеги жок, сүт түтүкчөлөрү боорлоруна ачылып, сүттү балдары тили менен жалап азыктанат. Өрдөк тумшук Австралияда жана Тасманияда таралган. Алар өрөөндө жана тоолордо жашайт. Ийинин көлдүн, аккан суунун жээктерине казат. Денесинин узундугу 30–45 сантиметр. Сууда жашагандыктан манжаларынын араларында өрдөктүкүндөй жаргактары бар. Омурткасыз жаныбарлар менен азыктанышат. Идналар өрөөндө, шагыл таштардын арасында жана тоолордо жашайт. Денесинин узундугу 50–80 сантиметр. Денеси сыртынан тикенек менен капталган, тили узун, былжырлуу болот. Алар узун тилин кумурскалардын ийине киргизип, тилине жабышкан курт кумурскалар менен азыктанат. Эхидналар көбү мезгили болгондо ургаачысы чоңдугу бурчактай болгон 1 же 2 жумуртка тууйт.
Анан чалкасынан жатат да, узун тумшугу менен тоголотуп, курсагымдагы баштыкчасына салат. Төлдөө мезгилинде анын курсагында баштыкча пайда болот да, кийин ал жоголуп кетет. Бир канча убакыттан соң денеси жылаңач, кичинекей жаныбарлар чыгат. Жумурткадан чыккан балдары сүт менен азыктанып өрчүй баштайт. Денесинде ийинчелер өсүп жетилгенден кийин баштыкчадан чыгып, өзүнчө жашоосун улантат. Баштыкчалуулар классчасы. Баштыкчалуулар Австралияда жана Америкада тараган. Тоодо, талааларда, токойдо жашайт. Өкүлдөрү кенгуру, коала, баштыктуу карышкыр, баштыктуу чычкан жана башка. Австралияда жашоочу алп кенгуруну айта турган болсок, бою 3 метр, салмагы 80 килограмм. Ал эми анын жаңы туулган баласы абдан кичинекей болот. Массасы 2 грамм, узундугу 3 сантиметр. Ал энесинин курсагынын үстүнө баштыктын тешигин карай, өлүлдүгүндө ылдамдык менен жылып барып, эмчекти издеп таап, оозу менен жабышып 2 ай бою асылып турат. Андан кийин чоңойгондо энесинин баштыгын 1 жылга чейин пайдаланат. Коркунуч туулган кезде энесинин баштыгына секирип кирип кетет. Эми балдар чөптүүлөр же тондуулар классчасы менен таанышабыз. Сүт эмүүчүлөрдүн көпчүлүгү чөптүүлөр классчасына кирет. Булар бардык экологиялык шартта кездешет. Алардын нерв системасы, сезүү органдары жакшы өрчүгөн. Бул класска кирген сүт эмүүчүлөрдүн өзгөчөлүгү пайда болгон түйүлдүк энесинин жатынында өрчүйт. Чөптүүлөр классчасы бир канча түркүмдөргө бөлүнөт. Эми ошол түркүмдөр менен тааныштырып өтөйүн. Курт кумурскалар менен азыктануучулар түркүмү Борбордук Азияда кеңири таралган. Өкүлдөрү кулактуу кирпичечен, жер чукурлар жана башкалар. Кыргызстанда Фергана, Талас, Чүй жана Ысык көл өрөндөрүндө таралган. Жарганаттар түркүмү. Сүт эмүүчүлөр классына кирүүчүлөрдүн ичинде учууга жөндөмдүү жалгыз жаныбар бул жарганаттар. Алар ийиндерин үңкүрлөрдө, чатырда, дарактын көңдөйүнө салышат, топ-топ болуп жашайт, түнкүсүн активдүү болушат. Жарганаттар түнү учуп жүргөн кумурскасымалдар жана мөмөлөр менен азыктанат. Туяктуу сүт эмүүчүлөр 2 түркүмгө, сыңар туяктуулар жана ача туяктууларга бөлүнөт. Булардын бардыгы чөп менен азыктанышат. Сыңар туяктуулардын өкүлдөрү жылкы, керик, тапир, зебра. Алардын ортоң куманжасы өзгөрүлүп, сыртынан жазы мүйүз сымал туяк менен капталган. Ача туяктуулар булар кургактыкта жашашат көпчүлүгү. Алар 3 түркүмчөгө бөлүнөт. Кепшөөчүлөр, кепшебөөчүлөр жана чортамандуулар. Кепшөөчүлөр түркүмчөсүнө кирүүчүлөрдүн саны көп. Алар кой, уй, аркар, эчки жана башка. Кепшебөөчүлөр түркүмчөсүнө чочколор жана бегемоттор кирет. Чортамандууларга төөлөр жана ламалар таандык. Буларды көбүнчө адамдар унаа катары, ошондой эле эти, сүтү, териси жана жүнү дагы пайдаланылат. Жырткычтар түркүмү. Бул түркүмгө кирген жаныбарлар кургактыкта, сууда кездешет. Кургакта аюу, түлкү, сүлөөсүн, жолборс жана башкалар жашашат. Жырткычтардын жыл мезгилдерине карата жүнүнүн түсү өзгөрүп турат. Алар бардык мезгилде активдүү болушпайт. Мисалы аюу, кашкулак кеч күздө чээнге кирип кетишет. Кемирүүчүлөр түркүмү сүт эмүүчүлөрдүн эң көп сандуусу болуп саналат. Алардын кашка тиштери узун, курч болот. Кашка тиштери казуу, кемирүү, ийин казууда пайдаланылат. Пилдер Африкада жана Индияда кездешет. Жаратылышта топ-топ болуп жашайт. Булар кургакта жашаган жаныбарлардын эң чоңу. Африка пилинин салмагы 4,5 тонна, бою 3,5-4 метр. Индия пилинин салмагы 5 тонна, бою 2,5-3 метрге жетет. Пилдердин тиши өтө баалуу, алар күнүнө 100-120 литр суу ичишет. Калактуулар түркүмүнө тюлен, морж, деңиз котиктери кирет. Өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн сууда өткөрүшөт.
Бул түркүмгө кирген жаныбарлардын алдыңкы канаттары өзгөрүп, калак сымал болуп калган. Денелери ар түрдүү калыңдыктагы жүн менен капталган. Кит сымалдар түркүмү. Алар сууда жашаган сүт эмүүчүлөр. Эки түркүмчөгө бөлүнөт: тиштүүлөр жана тишсиздер. Тиштүүлөр түркүмчөсүнө дельфиндер жана кашалоттор кирет. Көк кит тишсиз киттерге кирет. Эң ири сүт эмүүчү, узундугу 30 метр, салмагы 150 тонна. Анын тиштери болбойт, майда жаныбарлар менен азыктанат. Приматтар же маймылдар түркүмү. Алардын 200-гө жакын түрү белгилүү. Буттарында 5 манжасы бар. Чоң бармактары башка манжаларына карама-каршы жайгашкан. Тиштеринин саны 32. Приматтар 2 түркүмчөгө бөлүнөт: жазы таноолуулар жана кууш таноолуулар. Жазы таноолуулар Борбордук жана Түштүк Американын токойлорунда кездешет. Кууш таноолуулар Африкада жана Түштүк Азияда кездешет. Алар 3 урууга бөлүнөт: мартышкалар, гибондор жана адам сымал маймылдар. Мартышка сымалдуулар даракта жашашат. Өкүлдөрү мартышка, макака, павиан. Гибондор Инда, Кытай жана Суматрада жашайт. Алар алдыңкы колдору узун, куйруктары жок. Адам сымал маймылдар горилла, шимпанзе, орангутан. Булардын нерв системасы жакшы өрчүгөн, куйруктары жок. Горилла Борбордук Африкада жашайт. Бою 1,82 метрге жетет. Салмагы 200-250 килограмм. Эмесе балдар, жаңы темабызды бышыктап алалы. Ал үчүн төмөнкү суроолорго жооп жазып, менин өздүгүмө жибересиңер. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз силерге жактыбы? Бүгүнкү сабак силерге эмнеси менен эсиңерде калды? Үйгө тапшырма. Өзүңөргө жаккан, каалаган бир сүт эмүүчү жаныбарды алып, анын жашоо чөйрөсү, көбөйүшү, азыктанышы жөнүндө видео материал даярдап жөнөтөсүңөр. Жакшы калгыла балдар.